Эми уктуруубузду студиянын коногу Түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмунун өкүлдөрү Дилбара Максимбекованы жана Асыл Осмоналиеваны чакырам. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Угармандардын эсине салып кетсем, жакында эле Бишкекте медиаторлордун же болбосо кыргызча данакерлердин даярдоо боюнча атайын окуу өтүптүр, тренинг болуптур. Биздин сөз ушул данакерлик, медиатордук жөнүндө болот. Жакында ушул мыйзам да кабыл алынган. Анда алгачкы суроо өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмунун кеңешчиси Дилбара айымга берсек. Дилбара айым, айтсаңыз, ушул окутуу кандай өтүп, канча адам катышты, эмнелерди үйрөнүштү? Башындан айтайын дедим эле, бул биздин мыйзам боюнча медиатор болуу үчүн бир топ талаптар көрсөтүлгөн. Ошонун ичинде кошумча медиация боюнча билими болуш керек ушул медиатордон. Ошон үчүн биз жакында 11 декабрдан 15 декабрга чейин Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында биздин уюм айтайын медиаторлорду даярдоонун негизги курсу өткөрдү. Окуу курсу акысыз болду. Кыргызстанда азыр медиаторлор жетишпейт. Себеби бул жаңы институт, анан бул медиатордун окуу курсу кымбат. Ошондуктан эл аралык уюмдар акысыз окуу курсуна жардам берип жатат. Канча адам катышты? Кайсыл аймактардан келишти? Бул курстун катышуучулары түндүк региондордон келишкен. Бул Чуй, Исыкуль обласы, Нарын обласы жана Талас обласы катышкандар. Эки топ окуду, 12 кишиден, бардыгы 24 катышуучу болду. Бул курсту тажрыйбалуу эл аралык деңгээлдеги медиаторлор өткөрүштү. Бул медиаторлор Белоруссиядан келишти. Тренинг өткөргөндө бул медиация эмне деген, анан бул медиацияны кандай өткөрүш керек, медиациянын кандай инструменттер бар, кандай жыйынтыгында эмне болот, коммуникация боюнча, конфликтология боюнча ушундай маалыматтар берип, анан практикалык түрдө бул тренинг өткөрүлгөн. Жакында эле медиация боюнча мыйзам кабыл алынып, ал мыйзам качан күчүнө кирет эле? Бул мыйзам 10 февралда күчүнө кирет экен. Медиация биздин ата-бабаларыбызда эле болгон да, данакерлик, жараштыруу, бир пикирге келтирүү эки тараптарды. Бирок бүгүнкү күндөгү медиатор кандай болуш керек, данакер? Дилбара айым. Азыркы мезгилде коомчулукта ар түрдүү талаш тартыш, чыр чатактар көп болууда. Бул деген үй бүлөлүк, бизнес чөйрөсүндө жана башкаларда. Мындай учурларда адамдар дайыма сотко кайрылууга көнүп калышкан. Бирок соттук кароонун көп созулгандыгы, сот чыгымдарынын кымбаттыгы элди көп убара кылат. Анан дайыма сотто бир тарап сөзсүз жеңилет, экинчи тарап утат. Биз билебиз да. Ошондуктан жеңилген тарапта наразычылык пайда болот да, дайыма. Же паракорчулук дагы болуп кетиши мүмкүн. Да, ошондой сөз, дайыма ошондой сөз болуп атат да. Эми медиация бул соттон тышкары талаш тартышты чечүү ыкмасы. Мында тараптар өздөрү медиатордун жардамы менен сүйлөшүү жүргүзүп, эки жака тең ыңгайлуу чечим кабыл алат. Ошонун айырмасы, сот менен айырмасы. Негизи медиация ыкмасы кыргыз элинин менталитетине жакын. Азыр деле биз билебиз, айыл жеринде ар кандай чыр чатактар болуп кетсе, ишти сотко жеткирбей эле айылдын эстүү баштуу адамдары эки тарапта элдештирип коюшат да. Ушундай бизде салттарыбыз бар да. Медиация жобосунда медиатор, данакер башкача айтканда да, чечим кабыл албайт. Бул өзгөчөлүк, медиациянын өзгөчөлүгү да. Чечимди тараптар өздөрү эле кабыл алышат деген айтсак. Эгер тараптар түшүнүүгө келбей атса, кандай кылыш керек медиатор? Түшүнүктө келбесе, бул тараптар өздөрү тандайт да. Келбесе, ага сотко эле кайрылса болот. Бул деген медиациянын өз ыктыяры менен кайрылат медиаторго. Эгер мисалы булдан дагы бир суроо пайда болушу мүмкүн. Анда медиатордун күчү эмнеде? Бунун ролу эмнеде?
кээде депчи. Чындап айтканда эки тарап талаш тартыш болуп атканда дайыма эле бири бирин угуй беришпейт. Укканга дагы бир медиатор өзүнүн механизмин колдонуп, конфликт бар да бар. конфликтти ачуулануу. ошол конфликттерни ичине жоюп, бири бирин уктуруп, анан кийин өзүнүн ар бир тараптын өзүнүн кызыкчылыгы болот. Ошол кызыкчылыгын эске алып бир чечимге келгенге жардам берет. А медиатордун мындан мыйзам түрүндө дагы күчү бар. Медиацияда убагында чечим кабыл алган чечим бул чындап эле күчү бар болот. Атайын нотариустун дагы эметсе болот да. Эми бизди угуп аткан башка аймактын өкүлдөрү болсо, ушул медиаторлукка кызыгып же болбосо ушул айылда аброю бар адамдар болсо, кандай дагы ушул сиздердин заманбап окутуулардан өтсө болот, кантип кайрылса болот, окутуу дагы болобу? Биз ошол мурдагы айтпадык беле, жакында ошол түндүк региондорго үчүн тренинг өткөрдүк. Эми январь айында 2018 жылы биз түштүк регионунда акысыз курсту өткөрөбүз. Ошону азыр маалымат бердик. СМИ аркылуу, радио, гезиттер аркылуу ким кааласа бизде атайын бир телефондор бар. WhatsApp'та да, почта. Асыл айтып кетпейсизби, каяка кайрылыш керек? Биз бул конкурс жөнүндө толугураак маалымат Данакер деген сайт бар, www.danaker.org. Данакер чекит.org. Danaker.org деген сайтта атайын байланыш деген бөлүм. Конкурстар деген эме бар, бир колонка баскыч бар. Ошо конкурстар дегенди карап, медиация кантип кайрылыш керек, курсту кантип өтүш керек, кандай талаптар коюлат. Анткени ал сөзсүз түрдө жогорку билими бар киши болуш керек, 25 жаштан өйдө болуш керек. Дагы бир нече талаптар бар, анын баарын көрүшөт. Анан документтерди берсе болот ошого кайрылып. Ушул мыйзам күчүнө кирет. Мыйзамда эмнелер көрсөтүлгөн? Негизги элдер эмне, угуучулар эмнесине көңүл буруш керек бул мыйзамда? Ошол мыйзамда бул деген медиация эмне деген, медиаторду эмне деген бүт понятияларды ким медиаторду кыла алат, анан медиаторго кандай талаптар бар, ошол көрсөтүлгөн. Анан медиация негизги принциптер көрсөтүлгөн да, процедура бүт жол босуу, кандай келишимдер түзүлөт, кандай баштайт, анан кайсы чөйрөсүндө ошол медиация колдонулат деп көрсөтүлгөн. Чоң рахмат. Биз медиация жана медиаторлорду даярдоо окуусу тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмунун өкүлдөрү Дилбара Максимбекова жана Асыл Осмоналиевалар болду. Сизге чоң рахмат. Рахмат чоң. Рахмат. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык жаңылыктар Азаттык.org сайтында. Эсен туруңуз.